ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Президент Сооронбай Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен анын инаугурация земине катышуу үчүн Нью-Дели шаарына учуп келди. Туризмди өнүктүрүү максатында 5 жаңы аба каттама ачылат. Буга кошумча жайкы сезонго карата ички Ош тамчы Ош аба жолун жандандыруу көздөлүүдө. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун кагында Сокулук районундагы Асылбаш айылынын эли таза суу менен камсыз болушту. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Чүй облусунун Степной айылындагы аялдардын түзөтүүчү колониясындагы шарттар менен таанышты. Президент Сооронбай Жээнбеков Нью-Дели шаарына учуп барды. Ал Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин инаугурация земине катышып жатат. Моди бул кызматка экинчи жолу шайланды. Буга чейинки инаугурациясы 2014-жылы өткөн. Ал салтанаттан соң мамлекет башчы Индиянын премьер-министри менен кызматташуу боюнча өз ара жолугушуу өткөрөт. Анын алкагында Индия менен Кыргызстан ортосунда соода-экономикалык мамилелер талкууланат. Мурун белгилүү болгондой, Индиянын премьер-министри ШКУ уюмуна катышуу үчүн июнь айында Кыргызстанга келмекчи. Ал эми 31 майда мамлекет башчысы эки ыйык мечиттин көзөмөлдөөчүсү Сауд Арабия королу Салман бин Абдел Азиз Аль Саудтун чакыруусу менен Сауд Арабияга учат жана Мекке шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун 14-чү саммитине катышат. Ислам кызматташтык саммитинин кезектеги сессиясы уюмдун түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына арналып, келечек үчүн бирге чакырык алдында өтмөкчү. Ислам саммитинин кезектеги сессия Мекке саммити келечек үчүн бирге кол кармашып деген ураанда өтөт. Бул саммиттин уюмдун түзүлүшүнө 50 жыл болгонуна туш келүүдө. Ага Ислам кызматташтык уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери мусулман дүйнөсүндөгү учурдагы окуялар жана иш-чаралар боюнча бирдиктүү көз карашын иштеп чыгуу үчүн катышат. Ушул саммиттин алкагында дагы өлкөлөрдүн жетекчилеринен эки тараптуу жолугушуулар дагы пландалууда. Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимдин кол койгонуна 5 жыл толду. Мааракелик жыйын уюмга мүчө мамлекеттердин жанага байкоочу өлкөлөрдүн жетекчилери Нур-Султан шаарына чогултту. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитине президент Сооронбай Жээнбеков дагы катышып, жыйынтыгы менен 25 документке кол коюлду. Мамлекет башчы ага чейин эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүгө үлгүрдү. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Эки миң 14 жылдын 29 майы бул дата Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь жана Армения республикалары туруктуу өнүгүү шарттарын түзүүгө бет алган күн. Эл аралык укукка ээ уюм Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимдин негизинде түзүлгөн. Бул идеяны 25 жыл мурда Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев демилгелеген. 5 жыл аралыгында бирлик үчүн 200 миллионго чукул калкы бар базарга жол ачылды. Уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда көзөмөл өткөрүү пункттары эл аралык талаптарга шайкеш келтирилди. 4 темир жол, 2 аба жана 10дон ашуун унаа көзөмөл өткөрүү пункттары техникалык жактан жакшыртылганы далил. Жыл соңуна дейре дагы 5 унаа өткөрүүчү пункттар оңдоп түзөлөрү пландалууда. Анын негизинде соода жүгүртүү көбөйдү. 2018 жылдын жыйынтыгы менен жалпы соода жүгүртүү, ушул 5 өлкөнүн жалпы соода жүгүртүүсү 60 миллиард долларга чукулдады. Ал эми реалдуу экономиканын өсүү темптери 2,5% түздү. Кыргызстанга токтоло кетсек, бул көрсөткүч 3,5% түздү 2018 жылдын натыйжасы менен. Эл аралык талаптарга шайкеш Бишкекте, Ошто, Ысык көлдө, Таласта лабораториялар иштеп жатат. Нарында болсо курулуш жакында башталат. Ага мамлекеттен 200 миллион акча бөлүндү. Андан сырткары Жалал Абад, Баткен облустарына республикалык бюджеттен акча бөлүү маселеси коюлган. 5 жыл аралыгында эмгек мигранттарга жеңилдиктер каралды. ЭЭПке мүчө мамлекеттерде иштеген жарандарга пенсия алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Тараптар туруктуу өнүгүү шарттарын түзүүнү ар дайым улантып келет. Уюмга мүчө жана байкоочу мамлекеттердин
башчылары, ардактуу коноктор Нур-Султан шаарында өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине чогулду. Анда дагы эл аралык ишмердүүлүк, санариптик күн тартип ЭЭП алкагында мындан аркы интеграциялоого тийиштүү 25 документке кол коюлду. Арасында жалпы электроэнергетикалык рынокту түзүү боюнча макулдашуу дагы бар. Эми ЭЭП базарына электр энергияны сатууга, алууга шарт түзүлдү. Андан кийин бул келишимдин негизинде көп документтер каралыш керек еще. Это правила распределения профспособности, правила взаимной торговли, правила доступа к совместимости монополии, положение развития межгосударственных деген 4-5 документ бар. Ушунун баары ушул договордун аркасынан баары тең каралып 2025 жылга чейин бар колго даяр болуш керек. Азыркы учурда биз биринчи уже 2 жылдан бери ушул правилаларды иштеп келатабыз. Бул правилалардын аягына пока чыга элекпиз. 2025 жылга чейин ойлойм ушу даяр болобуз деп. Кызматташууну арттырууга багытталган документтердин бири ЭЭПтин бажылык аймагына ташылып келүүчү товарларды көзөмөлдөө механизми жөнүндө макулдашуу. Кыргызстан бажы көзөмөлүнүн ачык айкын болуусуна кызыктар. Президент Сооронбай Жээнбеков жыйында Евразиялык экономикалык биримдиктин чек арасына 3 деңгээлдүү бажы көзөмөлүн киргизүүнү сунуштап өттү. Бул бажы төлөмдөрүн жаап жашыруу боюнча Кыргызстандын дарегине жеткен сын пикирлерди чектейт. Биздин президент ачык айткан жакшы болду да, Жээнбеков ачык айтып, анан жана Кыргызстан менен эме Казакстан ортосундагы тажрыйбаны айтып берди да, жана 3 кылып туруп 3 жылдык кылып текшерели. Мисалы үчүн тиги Евразиялык комиссиянын эсебинен бирөө представитель болуп турсун, жергиликтүү Кыргызстандан бирөө болсун, да бирөө мындай Россияданбы же болбосо бөлөк мамлекеттерден кошо турганда болуп түшөдү. Ошондо жанагы мисалы Кытайдан же болбосо Турциядан эмес өтүп аткан, өзгөчө Кытайдан өтүп аткан товарлардын ичинде мындай шек жаралбайт деп. Президент Нур-Султан шаарына болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында 2 тараптуу жолугушууларды дагы өткөрдү. Мамлекет башчы Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана аталган республиканын эл башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Алар соода-экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелер боюнча маселелердин бардык багыттарын талкуулашты. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев президент Сооронбай Жээнбековду Казакстан Республикасынын тунгуч президенти элбашы Нурсултан Назарбаев ордени менен сыйлады. Бул Сооронбай Жээнбековго Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимге кол коюунун 5 жылдыгына карата жана Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүгө, кеңейтүүгө кошкон өзгөчө салым үчүн берилди. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу боюнча комиссиясынын 14-чү жыйыны өттү. Анда кызматташуу боюнча протоколго кол коюлуп, бир катар маанилүү инвестициялык долбоорлор белгиленди. Жыйын Кытай Республикасынын мамлекеттик сапарын утурлай өткөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Кенен улантат. Телекөрүүчүлөр, Роза Чубагы келип калгандыктан кезекти азанга бермекчибиз. Урматтуу мусулмандар, ооз ачуу үчүн ар бир аймакка өзүнчө календар чыккандыгын, ооз ачуу убактыларында өлкөнүн аймактарында айырмачылыктар бар экендигин эскертебиз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Орозоңуздар кабыл болсун, биз берүүбүздү улантабыз. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык соода-экономикалык кызматташуу боюнча комиссиясынын 14-чү жыйыны өттү. Анда кызматташуу боюнча протоколго кол коюлуп, бир катар маанилүү инвестициялык долбоорлор белгиленди. Жыйын Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин өлкөгө боло турган мамлекеттик сапарын утурлай өткөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Кенен улантат. Өлкө органикалык таза айыл чарба продукциясы менен мактаналат. Мындан улам бул багыттагы экспортту алга жылдыруу артыкчылыктуу кадамдардан. Республиканын стратегиялык өнөктөшү болгон Кытай менен соода жүгүртүү өткөн жылы 25%га өскөн. Көрсөткүчтү мындан дагы көбөйтүү маселеси Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык соода-экономикалык кызматташуу боюнча комиссиянын жыйынында негизгилерден болуп көтөрүлдү. В январе-марте 2019 года взаимная торговля двух стран составила... Үстүбүздөгү жылдын январдан март айына чейин бул көрсөткүч 472 миллион АКШ долларын түзүп, 12%га көбөйгөн. Биз кыргыз продукциясын Кытайга экспорттоо боюнча жол картасына кол коюуну, ошондой эле кыргыз айыл чарба органикалык өндүрүмүн экспорттоо боюнча протоколду кароону тездетүүнү сунуштайбыз. Азыркы тапта Кытайга коон менен гилас экспорттоо боюнча макулдашуу бар. Бирок эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүндө теңсиздик курчпойдон калууда. Мындан улам комиссия отурумунда тараптар ортосунда кыргыз продукциясынын экспортун 2 эсеге көбөйтүү жөнүндө макулдашуу тууралуу протоколго кол коюлду. Ошондой эле Кытайга кургак сүт, бал жана буудай унун сатуу тууралуу документ макулдашылды. Мы имеем такой потенциал в части экспорта нашей сельскохозяйственной продукции. Кытай дүйнөдөгү эң ири экспортер. Биз Кытайга экспорттун көлөмүн көбөйтүү мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Анткени айыл чарба продукциябыз органикалык болгондуктан атаандаштыкка туруштук бере алат. Документтерге кол коюунун жыйынтыгы экспорттогу тоскоолдуктарды жок кылат. Биз жол карта түзүү боюнча сүйлөштүк. Айыл чарба продукциясын экспорттоо жолун ачуудан тышкары комиссиянын отурумунда өзгөчө көңүл инвестиция тартууга бурулду. Белгилей кетсек, Кытай акыркы 10 жылдан бери өлкөнүн негизги өнөктөшү болуп келүүдө. Натыйжада Кытайдан салынган капитал жалпы инвестициянын 30%-ын түзөт. Эми өндүрүш тармагына салына турган каражаттын көлөмүн көбөйтүү кадамдары болууда. Мындан тышкары индустриалдык соода логистикалык комплекс түзүү маселеси көтөрүлдү. Бул багытта 200 миллион доллардын тегерегинде инвестиция тартуу максаты бар. Чүй областынын Сокулук районунун Күнтү айылында бул шаарча куруу боюнча. Бул шаарчанын негизинде 200 миллион инвестиция тартуусу пландалып, ал инвестициялык долбоордун алкагында ошол Чүй областынын жарандарына, жашоочуларына үйлөр курулуп берүүсү көтөрүлдү. Андан тышкары бул Кытай Республикасында Инспор деген өтө ири компания бар. Ошол өтө ири компаниясы дагы бизге келүүсү көтөрүлдү. Ал компания менен биз инновациялык борбор курууну пландаштырып жатабыз. Мындан тышкары өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында алдыда боло турган бизнес форумда каралчу жана макулдашыла турган документтер белгиленди. Бизнес форум Кытай Элдик Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин өлкөгө жасай турган мамлекеттик сапарын утурлай өткөрүлөт. Анда Кытай ишкерлери менен ар кайсы багыттагы 15 документке кол коюлары күтүлүүдө. Бул албетте эки өлкөнүн экономикалык байланышын жаңы деңгээлге көтөрөт. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Самат Кылжиев өкмөттүн аппаратынын жетекчиси, министр болуп дайындалды. Ошондой эле президент кол койгон башка жарлыктарга ылайык Санжар Муканбетов экономика министри, Эркинбек Чодуев айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри, Дастан Догоев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Туризмди өнүктүрүү максатында 5 жаңы аба каттам ачылат. Буга кошумча жайкы сезонго карата ички Ош, Тамчы Ош аба жолун жандандыруу көздөлүүдө. Аба каттамдары качан иштеп баштайт жана жумасына канча ирет учат, кабарчыбыз Кенен баяндайт.
Өлкө жарандарына жана келген туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында туризмди өнүктүрүү үчүн жаңы аба жолдору ачылат. Учурда авиакаттамдарды ишке ашырчу компаниялар белгилүү. 5 аба жолу июнь айынан тарта ишке кирип баштайт. Казак Эйр авиакомпаниясы тарабынан 7 июньдан баштап Алматы-Ош Алматы аба жолу ачылат. Ал жумасына 2 жолу каттайт. 10 июньдан баштап Атлас Глобал компаниясы Анталия Бишкек Анталия каттамын ишке ашырып, жума жана жекшемби күндөрү жүргүнчүлөрдү тейлемекчи. Ал эми Новосибирск Тамчы Новосибирск аба жолу 22 июньдан башталып, жекшемби күндөрү гана учат. Ташкент Тамчы Ташкент авиакаттамын Өзбек аба жолдору компаниясы тейлемекчи. Ал 27 июньдан баштап аптада 1 жолу жүргүнчүлөрдү ташыйт. 2 июльдан тарта Шарджа Бишкек Шарджа каттамы ишин баштайт. Аптада 4 жолу кардарларын күтөт. Аны Эйр Аравия авиакомпаниясы тейлейт. Мындан тышкары Ош Тамчы Ош ички аба каттамы жандандырылат. Ал 28 июньдан тарта жумасына 4 жолу жүргүнчүлөрдү ташыйт. Каттамдарды ишке киргизүүдө транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан көп жумуштар аткарылган. Алдыда Кыргызстан аркылуу учкан аба каттамдарын тейлөө дагы көздөлүүдө. Айтсак, Тамчы аба майданы кабыл алган каттамдар туристтик сезондо эле иш алып барат. Аба жолдорун ишке киргизүүдөн тышкары транспорт жана жолдор министрлиги 363 чакырым жолго асфальт төшөөнү пландоодо. Анын 180 километри капиталдык салымдын эсебинен ишке ашат. Катарында ар бир райондун борборуна 3 чакырым жол салуу бар. Ар бир районго 3 километрден кем эмес асфальт салуу төшөө иштери коюлган. Бардыгы республика боюнча 139 километр асфальт салыш керек. Бүгүнкү күнгө бул тапшырманын үстүндө иштеп, бүгүнкү күнгө проекттердин баары бүтүп, азыр ушу жол салууга тендерлер жарыяланып, быйыл кылыла турган иштердин баарына, техникалардын баарын даярдап койгон. Азыр айтып өткөндөй бүтүндарыбыз келген, акча каражаты бөлүнүп атат. Ал эми инвестициялык негиздеги каражатка 75 километр жол курулат. Анын 40 чакырымы түндүк-түштүк автожолу, 10 чакырымы Бишкек-Карабалты автожолу, 5,5 километр Ош-Баткен-Исфана Ходжант автожолу. Ал эми калганы Ош-Баткен-Исфана автожолунун 75-108 чакырымы. 2019 жылдын курулуш сезонунун башталгандан бери бүгүнкү күндө 25 километр асфальт төшөө катмары боюнча жумуш аткарылган. Инвестициялык долбоорлордон 15 километр жол жасалып атат бүгүнкү күнү. Быйылкы жылы 76 километр жол жасалат экен. Бул түндүк-түштүк автожолунун узундугу 40 километр асфальт төшөө жумуштары болот. Бишкек-Карабалты жолунун 25 километр асфальт төшөө жумуштары болот. Ош-Баткен-Исфана узундугу 5,5 километр асфальт төшөө жумуш иштери болот. Жол тармагы эгемендик алгандан бери реформаланган эмес. Жолчулардын айлык акылары төмөн. Мындан улам министрлик жол тармагын башкаруу жана каржылоо системасын реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыккан. Ачык айтканда, союз тарагандан бери ушул союзда кандай иштеп келсе, жолчулар ошондой иштеп келген. Бүгүнкү күнү жолчулардын айлыктары орточо айлыгы 8 миңден 10 миңге чейин болуп атат. Өзгөртүү кылалы деп азыр 2 областты, Ош областын, анан Чүй областын ушу хозрасчетный деп коет, өзүн өзү камсыздандыруу деп ошол 2 областты биз өткөрүп атабыз. Жол тармагына ири каражаттар жумшалат, бирок бул жаатта реформа жетишсиз. Мындан улам башкаруу системасын таптакыр өзгөртүү сунушталууда. Ага ылайык учурдагы жол пайдалануу мекемелеринин базасында тапшырыкчы, подрядчы көзөмөл боюнча инженер системасын киргизүү пландалып жатат. Ишке ашса, оңдоп түзөө иштериндеги кызыкчылыктардын карама-каршылыгы жоюлуп, коррупциялык тобокелчиликтер азаят дешет министрликтин өкүлдөрү. Жазгүл Сейдахматова, Кайнар Ормонов, ЛТР Бишкек. Банк тармагын санариптештирүү заман талабы. Ал үчүн туруктуу каржылоо жана жашыл экономика маселесин илгерилетүү зарыл. Айрыкча алыскы аймактарга мобилдик банкинг, электрондук төлөмдөр абоненттерди идентификациялоо системасын өнүктүрүп, ишке киргизүү зарылдыгы келип чыгууда. Мындай пикирин эл аралык каржы форумунун катышуучулары ортого салышты. Банк системасын санариптештирүү тууралуу кабарчыбыз Салават Эргетаева кенен баяндайт. Телефон аркылуу банктык төлөмдөрдү төлөө, акча каражаттарды которуу, ушул сыяктуу операцияларды жүргүзүү учурда өлкөнүн айрым аймактарында жигердүү жүрүүдө. Катарындагы Айыл банкы санариптештирүү жылынын алкагында ишти жерлерде банктын өкүлчүлүктөрүн көбөйтүү менен баштаган. Которулган акча боюнча, же болбосо кредит алуу боюнча, төккөн боюнча, мурун айыл жеринен кредит алса
борборго чейин келип, же болбосо райондун борборуна чейин келип кайтарымдарды төгүп алат эле. Азыр жер-жерде өкүлчүлүк көбөйдү. Бардык айылда ошол эле жерден эч жака убара болбой насыяны алганга да, кайтарганга да шарт түзүлдү да. Айыл жергесинде биринчи кезекте мобилдик банкинг, электрондук төлөмдөр, абоненттерди идентификациялоо системасын өнүктүрүү менен ишке киргизүү зарыл. Максатка жетүүдө каржы тармагын санариптештирүү менен туруктуу каржылоо жана жашыл экономика маселесин ирилештирүү абзел. Электрондук төлөмдөрдүн системасын киргизүү тез аранын ичинде, анткени биз электрондук кызматтарды көрсөтүүдө, мисалы алсак, ошол үчүнчү тараптар, ошол эле жеке тармак коммерциялык банктар түндүк системасына киргизгенден кийин бул сөзсүз түрдө электрондук төлөмдөр өтмөйүнчө кээ бир мындай акы төлөп алуучу кызматтарга биз толугу менен камсыз кыла албайбыз. Банк тармагына заманбап технологияларды киргизүү аракети дүйнө жүзүндө жигердүү жүрүүдө. Айталы, банк эсептерин дистанциондук түрдө ачуу, кардарларды дистанциондук түрдө кабыл алуу же ушул эле багытта насыя берүү. Буларды санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырууга болот. Бирок тобокелчиликтери да бар. На последних разработках в области IT-технологий. Жогорудагы айтылган заманбап технологиялар албетте IT технология жаатында иштелип чыккан. Бирок ошол эле учурда коопсуздук маселесин камсыздоо жаатында тобокелчиликтер бар экенин эске алуубуз керек. Ошол эле төлөм жүргүзүүдө же насыя алууда. Мындан сырткары жашыл экономиканы унутпашыбыз керек. Азыр бул багыттагы мыкты долбоорлорду каржылоо аракети көрүлүп жатат. В том числе. Санариптештирүүдө чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын алуу абзел. Бүгүнкү эл аралык каржы форумуна Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Монголия, Украина, Азербайжан жана Кытай мамлекеттеринин 250дөй банк кызматкери келишкен. Переход на клиент-ориентированную модель. Ушу тапта Орусия Федерациясында кардарларга багытталуучу ыкмаларга өтүү аракети көрүлүп жатат. Себеби кардарларга банктардагы кызматтардын көптүгүн көрсөтүү менен чектелбеш керек. Дагы заманбап технологияларды киргизүү зарылчылыгы бар. Анткени кардар аз, ал эми банктар көп. Более активно начинает бороться за клиентов. Айта кетсек, эл аралык каржы форуму 7-чи ирет өткөрүлүп жатат. Максат банк тармагында тажрыйба алмашуу. Кошумчаласак, 2019-жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялаган. Салабат Иркетаева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Айтсак, Кыргыз Республикасынын электрондук өз ара аракеттенүү борбору мамлекеттик ишканасы Эстонияда жылдын өнүктөшү 2019 сыйлыгына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине 130 мамлекеттен 500дөн ашык делегат БУнун жана Европа биримдигинин өкүлдөрү катышкан. Кыргызстан санариптештирүү багытындагы кадамдарды ыкчам жасоодо. Ага 21 майда Эстониянын электрондук башкаруу академиясы түндүк тутумун эң мыкты электрондук башкаруу системасы деп аныктаганы далил. Мы теперь уже встали на рельсы. Бул жөн гана башталышы. Биз электрондук башкаруунун болгону пайдубалын куруп жатабыз. Бул нерсени Эстония мамлекети да жакшы түшүнөт. Ал өлкө электрондук башкаруу боюнча дүйнө жүзүнө лидерлик кылган мамлекеттердин бири. Электрондук өз ара аракеттенүү борборунун башчысы Нурия Кутнаеванын айтымында сыйлык тапшыруу аземинен кийин башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү тажрыйба менен бөлүшүүнү суранып, өздөрүнүн өкмөттөрүнө мисал катары көрсөтөрүн айтышкан. Мы говорим о том, что мы за год добились многого в построении. Жалпылап айтканда, бир жыл ичинде биз көп иштерди жасай алдык. Мамлекеттик мекемелердин ортосунда маалымат алмашуу ишке кирди. 19 мамлекеттик орган түндүк аркылуу маалымат менен алмашууда. Эгер март айында 400гө жакын алмашуу болсо, апрелде бул көрсөткүч 700 миңге жетти. Бул жалпы Кыргыз өлкөсү үчүн жеңиш. Түндүк мекемелер аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму. Бул мамлекеттик жана муниципалдык органдарга, ошондой эле юридикалык жактарга, жарандарга жана уюмдарга электрондук түрдө маалымат алмашууга мүмкүндүк бере турган тутум. Бул системаны биздин өлкөгө киргизүүдө Эстония мамлекетинин платформасынан үлгү алынган. Эстония мамлекети жана Сингапур мамлекети эл аралык эксперттер менен эсептелет. Булар чыныгы электрондук башкарууга өткөн мамлекеттер депчи. Электрондук башкарууга өтүү жумуштарын 2001 жылдары башташканда, ошондо алар биздин система сыяктуу, түндүк система сыяктуу X-Road деген системасын киргизишкен мамлекеттик. Андан кийин алар деген ошол биометрикалык карталарды, биометрикалык паспорттарды киргизген. Биз дагы ошолордун жолун жолдоп атабыз. Түндүк долбоорунун максаты мамлекеттик бийлик органдарында башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, коррупцияны олуттуу кыскартуу, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүлөрдүн сапатын жана ыкчам колдонуунун эсебинен бюрократиялык бөгөттөрдү төмөндөтүү. Ильяс Анарбай уулу, Жанадел Абубайкир уулу, ЛТР, Бишкек.
Свердлов райондук сотунда Бишкек жепке байланыштуу соттук отурум уланды. Анда Исаков, Сатыбалдиев, Артыкбаев, Калиев, Авазов, Бримкулов, Лаврова айыпталуучу болуп өтүүдө. Аларга кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Соттук отурум жабырлануучу катары саналган Финанс министрлигинин өкүлүнө суроо менен башталды. Ага айыпталуучулар жана жактоочулар тарабынан кошумча суроолор да берилди. Келерки отурум 6 июнда саат 10-да уланат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чыгарган ошол ТЭЦ боюнча чыгарган токтомдору жөнүндө айтып беришти. Түштөн кийин жабырлануучулардын экинчи өкүлү бул электр станциясынын өкүлдөрүнүн суроо менен улантылды. Мамлекеттик айыптоочулар ошо мындан аркы соттук процесстин жүрүшү тартибин сунуштаганда бардык тараптар макул болуп, кийинки соттук отурум 2019-жылдын 6 июнуна жылдырылды. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында Сокулук районундагы Асылбаш айылынын эли толугу менен таза суу менен камсыз болушту. Мындай жакшы саамалык асылбаштыктарды жакшы жашоого болгон аракетине дем берип, өкмөттүн убадалары четинен аткарылып баштады дешет. Айыл элинин кубанычы менен кабарчыбыз Талбек Абдыраев жеринен бөлүшүп келди. Беш баланын энеси Марина таза суунун асабын жакшы эле тартышканын айтып, учурда үйүндө шаркырап агып жаткан мөлтүр суу менен үйлөрүнө ырыскы келип, үй тиричилик жумушунун кыйла эле жеңилдегенин айтат. Болбосо бир нече чакырым жерден чака, чайнек, челек менен ташкан суунун берекеси азыраак эле дейт. Кудай буйрса ушу жаңы суу келип, рахмат президент ушу сөзүнө туруп элибизге таза суу берип атат, чыгарып берип. Эшиктин алдында суу болсо, кенен суу болсо жакшы экен да. Суу ташып, жактан өйдө жактан суу ташычу элек. Буйрса эшиктин алдыбызда суу келип, үйдөн эле келип жерден алып суу ичип атабыз. Мөңгүдөн эрип, тиш какшаткан тоо суусу атайын жайда фильтрленип, тазаланып, андан кийин айыл элине берилет. Шу бизге кошуна айылдан, өйдөк айылдан 20 литрдей суу келет. Бу жерде 2 бочкабыз бар, 5 кубтан 10 куб суу батат. Ушу үстүнкү зданиядан дарыланып, хлор адистер өстөрү келип, убактысы менен дарылап кетип турушат. Бир бочкадан биринчи Киров айыл өкмөтүнө түз кетет. Экинчи бочкадан Асылбаш айылына. Асылбаш айыл өкмөтүндө Киров айылынын жашоочуларына ыңгайлуу болсун деп айрым жерлерге көчө боюнда суу чыгарылган. Эми айыл жашоочулары үйлөрүнө суу чыгарууга тетиктер сатып алып, ар бир үйгө таза суу кирет. Эми таза суу акса, ден соолукта болот да жакшы. Балдарга да жакшы, келечектеги өсүп келаткан балдарга ушундай ден соолук чың болсун. Эл журт жакшы кабыл алды, эң жакшы. Мына ар бир үйгө суу киргизилип атат. Жакшынакай автоматтар шаардагыдай эле жашоо болуп атат. Автоматтар коюлуп атат, баары жакшы. Мындан бир нече жыл башталган айылдагы таза суу долбоору ишке ашып, ага ушул айылдын ишкерлери да активдүү катышып салымын кошушкан. Өкмөттүн таза суу программасы ар тараптуу колдоого алынып, эң көйгөйлүү деген маселе чечилип жатканы элдин жергиликтүү бийликке болгон ишеничин дагы арттырды дешет айыл өкмөттүн башчысы. 2016-жылы ошо өкмөттүн республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесине кирген. Ошол Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда, ошондо 5 миллион сом акча каражатын бөлүп берген. Андан кийинки 2017-жылы дагы 10 миллион сом каражатын бөлүп берип, 2018-жылы былтыркы жылы, тагыраак айтканда былтыркы жылы дагы 11 миллионго жакын акчасын бөлүп берди. Күндүн ысык аптабында бийик тоонун мөңгү суусуна чайканып, кубанычын биз менен бажактап бөлүшкөн элдин жакшы маанайына ортоктош болуп, артка кайттык. Талбек Абдыраев, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу. Баткен облусунда кылкандуу дан эгиндерин агродронду колдонуу менен дарылоо иштери жүрүүдө. Баткен районундагы 19 гектар кайрак жердеги эгинге дрондун жардамы менен дары чачылды. Дрондун жардамы менен Баткенде күздүк буудайларга дары себилүүдө. Бул агродрон долбоорунун алкагында ишке ашууда. Дрон менен дары чачуу дыйкандарга бир топ пайдалуу болот. Анткени биоорганикалык дарылар
аз колдонулуп, дарыны чачуу тез убакытта аткарылат. На данный момент этот проект запустил. Бул долбоор ушул жылы эле башталып, бүгүнкү күнгө чейин 150 гектар эгин аянтыкка дары чачып чыктык. Агродрондун өзгөчөлүгү тракторго караганда тез чачылат. Жаңы ыкмалар менен иштеп келген Мол Түшүм кооперативи буга чейин түзеги ыкмасы менен жерди айдабай 1000 гектарга жакын жерге буудай себип, түшүмдүүлүктү 2-3 эсеге көтөрүүгө жетишкен. Эми дрон менен дарылоо ыкмасына өтүп, кооперативдин ишин алдыга жылдырууда. Бүгүн биз бул дронду чакырганыбыз ушул Карабулак айылынын жанында 20 гектар күздүк буудайыбыз бар. Ушул 2 жылдан бери ушул Казакстандын ушул сортун эгебиз бул жерге. Ушул 20 гектар жерге азыр мына чачып атышат. Өзүңөр көрдүңөр, азыр 1 гектарды 8 минутта чачып бүттү. Кооперативге мүчө болгон дыйкандар жаңы ыкма менен эгин эгүүнү өздөштүрүү менен бирге атайын окуудан өтүп, жерди эффективдүү иштетүүнүн жолун үйрөнүп, арзан баадагы жер семирткичтер жана сапаттуу үйрөн менен камсыздалууда. Түшүмдөн айтып көрсөк, өзүбүзчө мурда өзүбүздүн менен сеп турганбыз, кол менен уруштай. Азыр мына Мол Түшүм менен 2 жылдан бери иштешип атам. Бияқта бир 2-3 гектардай будай кылдык. Былтыр 20 центнерден алган болсок, быйыл Кудай кааласа 30-40 центнерден алабыз деп үмүттөнүп отурабыз. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен району. Мөмөлүү жаңгак токойлорун келечекке мураска калтыруу бакшы максат. Бул багытта Базар Коргон районундагы Дашман мамлекеттик жаратылыш коругуна байланыштуу жергиликтүү тургундар менен корук кызматкерлеринин ортосунда мал жайыты тууралуу ар кандай маселелер жаралып келген. Ошондуктан адистер түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. Дилдехан Кубатова бүгүнкү иш-чаранын келечек жашообузга маанилүү экендигинен кабары бар. Анткени анын ата-энеси да аталган айылда мал чарбасы менен алектенишет. Токой аянттарын жана корукта мал жаюуга, мал кармоого мыйзам ченемдүү кандай шарттары бар үйрөндүм дейт. Ошондой эле токойду коргоо, сактоо ар бирибиздин колубуздан келеринен кабары бар. Өсүп жаткан өсүмдүктөрдүн жалбырагынан баштап гүлүнө чейин кантип өсөт жана аларды өсүү жолдорун, алардын көбөйүү жолдорун үйрөндүк. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги уюштурган бир күндүк марш парк иш-чарасынын негизги максаты Токой чарбасынын кызматкерлери менен жергиликтүү элдин иш алып баруусун жакшыртуу болуп саналат. Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу уюшулган 2012 жылдан тартып жергиликтүү тургундар менен корук кызматкерлеринин ортосунда ар кандай пикир келишпестиктер көп кездешип келди. Буларды жаратылышты коргоо көөндөйт. Жаратылышты коргоонун жана токойдун эгер жок болуп кетсе кандай болот? Жаратылышты негизги коргоо үчүн окуучуларга түшүндүрүп, биз ойлоп атабыз ушул мектептерге дагы эко программаларды, эко класстарды ачып, эко программаларды жайылтканга шарт түзүштүн аракетинде болуп атабыз да. Дашман мамлекеттик коругунда негизинен мөмөлүү жаңгак токойлуу аянты көп. 7958 гектар аянтты ээлеген аймакта 14 гана кызматкерлер эмгектенишет. Бирок кызматкерлердин жетишсиздигинен коомчулук жергиликтүү эл менен биргеликте иш алып баруу натыйжалуулугун берүүсү негизги ачык айкын максат болуп турат. 200дөн ашык арендатор бар эле. Ошолор менен карама каршы болуп атабыз эл менен. Себеби алар жаңак менен өзүнүн тиричилигин жүргүзгөн убагында азыркы учурда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат да. Паркка айландыруу маселеси көтөрүлүп атат. Жаратылыш коругунун аймагында 40 кожолук жайгашкан. Жергиликтүү эл токой аянттарын мыйзамсыз кыюуга ар кандай корук мыйзамдарына каршы аракеттерди жасап келишет. Бул багытта учурда мамлекеттик агенттик менен биргеликте мыйзам ченемдүү түшүндүрүү аракеттери жүргүзүлүп жатат, дейт коруктун жетекчиси. Кыял Сабирахунова, Бурхан Матов, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Ал эми бүгүн жогорку кеңеште түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын 5-жыйыны болду. Анда жаратылыш, табигый ресурстарды экологиялык жактан туура пайдаланууга, укуктук жактан колдоо маселеси талкууланды. Мындан тышкары бул багытта өткөрүлгөн семинарлар, тажрыйба алмашуу, биргелешкен иш аракеттерди көрүү сыяктуу иш-чаралар тууралуу сөз болду. Жыйынтыгында жаратылыш ресурстарын экологиялык жактан туура пайдаланууга, укуктук жактан колдоо боюнча сунуштаманын долбоору
долбоору бекитилди. Ошону менен катар Түркпанын айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын кийинки 6-жыйынын 2020 жылдын май айында Караман шаарында өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Ve bu güzel Bişkek şehrinde biz artık Жыйындын күн тартибине коюлган табигый ресурстарды экологиялык жактан туруктуу пайдалануу маселеси дүйнө жүзүндө, анын ичинде Түркпага мүчө өлкөлөрдө дагы актуалдуу. БУнун туруктуу өнүктүрүү программасынын 17-максатында да жаратылыш ресурстарын сарамжал, таза пайдалануу белгиленген. Жер байлыктары айлана чөйрөгө зыян болбогондой пайдаланылышы кажет. Бишкекте коомдук ишмерлердин катышуусунда КТ Мобайл компаниясынын тегериндеги кырдаал таркууланды. Коомдук ишмер Расул Металиевдин айтымында аталган компаниядан 200-300 миң сом алгандар мамлекеттин акчасын кайтарып беришсин. Ал белгилегендей киреше албай жатып пири эмгек акы алган мыйзамсыз болуп эсептелет. Мен акчаларды кайтарууну талап кылам. Менин оюмча, ишти баштабай жатып ири суммадагы айлык алган туура эмес. Кызматкерлерге эмгек акы бонустун негизинде берилиши керек. Башкача айтканда, ким компанияга киреше алып келсе, ошол бонустук негизде процентин алат. Басма сөз конференциясынын жыйынында өкмөт улуттук мобилдик операторду сактап калыш керек деген ойлорун айтты. Себеби ал Кыргызстандын рыногунда атаандаштык болушу зарыл. Республиканын рыногунда мобилдик байланыш операторлору тең салмактуулукту сакташ керек. Башкача айтканда, атамекендик мобилдик оператор 50%га ээ болушу зарыл. Ошондуктан салам мобилдик оператор долбоорун турмушка ашыруу керек деп белгиледи Жогорку кеңештин мурунку депутаты Шамшыбек Медетбеков. Ооба, бизде Билайн, О жана Мегаком компаниялары бар. Бирок Мегаком компаниясына бүгүнкү күндө көптөгөн дооматтар айтылууда. Ошондуктан кайсы учур болбосун, аны мамлекеттен алып коюуга болот. Менин оюмча, Салам сыяктуу мобилдик операторун түзүүнүн зарылчылыгы келип чыгууда. Анын ишин Мегаком компаниясы менен бириктирсек мыкты болчудай. КМШнын анти-террордук борборуна мүчө өлкөлөрдүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү бүгүн Ош шаарында 9-аймактык эксперттик кеңешмесине чогулду. Ага Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Тажикстан, Орусия мамлекеттеринин коопсуздук, ички иштер кызматтарынын, жамааттык коопсуздук уюмунун, финансылык чалгындоо кызматынын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары террордук мүнөздөө кылмыш жасап, мамлекеттер аралык издөөдө жүргөндөрдү чогуу изилдөө боюнча 3-жыйын өттү. Кеңешменин күн тартибинде КМШ өлкөлөрүндө терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү жана эл аралык террордук уюмдардын терс аракеттерин алдын алуу күчөтүү талкууланды. Кеңешмеде террордук уюмдар козгогондук ишке ашыруу максатында террордук жашыруун ячейкаларды түзүүгө атайын даярдыктар өткөн. Тажрыйбалуу өкүлдөрүн жөнөтүүчү миграциялык каналдарын иликтөө, алардын КМШ өлкөлөрүнүн аймагында коомдук абалды туруксуздакташтырып багындагына маалымат угуттоо аракеттерине каршы бирдиктүү чара көрүү талкууланды. Ош облусунун Өзгөн районунун Кароол айыл аймагында тартип сакчылары түрдүү тармак адистери менен 4 айылды кыдырып, алар элдин муктаждыктарын жеринен талдап чыгышты. Элет же элинин жашоосу жана жергиликтүү бийликтин камкордуктары кийинки материалда. Кароол айылынын тургуну Майрам Алимбекова уул келини менен жөлөк пул ала албай жүдөгөн. 7 небересине жөлөк пул ала албай барбаган жери калбаган. Мындан сырткары өздүгүн тастыктоочу документ алууга келгенде аты жөнү жок болуп чыккан. Посоя бербей зорго 2 жылдан бери өзүм ам жүгүрүп ортого түшүп трактор доказать эткиле деп жүрүп зорго чыгарам да посоя өтө кыйна. 7 бала болсо, баткерей болсо, атасы иштебейт. Ушул эле айыл тургуну Салима Дуйшеева спорт майдандын четинде жашоого жараксыз 2 бөлмөдө 6 жылдан бери баласы экөөнүн тиричилиги оор. Жалгыз бой эне там төптөө үчүн жер тилке сурап жергиликтүү бийликке каттап тажаган. Мен бу жерде жашаганыма 6 жыл болду. Өтө турмушум оор. Шартым жок эч кандай. Баламды окутам деп келгенмин. Эметкенде окутум эмне кылгандан кийин өкмөттөн жардам сураганымда пол жууганга ишке алган. Иштеп эмне алып туруп анан кийин ушул жерге келдим. Ошондон бери жерде жашап атам. Абар жок, неме жок, жардам жок. Кече гана эл башы 3 та кроссовка берди. Балаңа неметип алганда кыздарыңа алып ошо кроссовка алып келдим. Онун башка эч кандай өкмөттөрдөн неме жок, жардам жок. Мындай көрүнүштөр Өзгөн районунда бирдиктүү алдын алуу күнүндө ачыкталды.
тартип сакчылары, түрдүү кызматтардын адистери Кароол айыл аймагынын 4 айылын кыдырып, 16 миңден ашуун калктын жашоо шартын үй-мөйү кыдырып, ала абалын сурады. Суу жетишпейби же? Үй жетишсиз ушу. Онун дардынан мына балдарым бир жака свет коякпай кайда дем. Жок, чегемесем ушу толко үйүбүздө алып алсак болду. Мыйзам жүзүндө эле. Мына поворотко барсаңар, атай текшерип көргүлө. Мана поворот менен ана повороттун ортосу бир эле кылдырак түшүп кетсе, серпилсе эле авария болот турган. Мынтип бирдиктүү алдын алуу борбору Кароол айыл аймагынын 4 айылын кыдырып, элди 70% социалдык маселелер жүзөткөнү байкалды. Анткени майда маселелерди жергиликтүү бийлик өз учурунда чечпей же маани бербегендиктен ырбап милицияга арызданып, эки кошуна же бир үй бүлө ыркы кеткен көрүнүштөрдүн алдын алуу, коомдо зордук зомбулук, терс көрүнүштөрдү жоюу. Бул иш-чаранын алгачкы максаты коомубузда кылмыштуулук азайсын. Коомубузда үй-бүлөлүк зордук, зомбулдук азайсын. Жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук азайсын. Адеп, ыйман жана мекенди сүйүү деген иш-чара. Бирдиктүү алдын алуу күнү бул ирет Ош облусунун аймактарында 8-чи жолу өткөрүлдү. Бир айдан кийин маселе чечилбесе, ал бирдиктүү алдын алуу борборунун жыйынында талкууланып, катуу чара көрүлөт. Айтсак, буга чейинки жүргүзүлгөн алдын алуу иш-чараларынын натыйжасында кылмыштуулук 20%га азайган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Элер Байназаров, ЛТР, Ош облусу. СССРдин эл артисти кинорежиссер Болот Шамшиевдин эсимде аталышындагы китеби жарык көрдү. Нускасы жакан болсо да, азыркы жана келерки муунга таалим тарбиясы зор китепке автор өмүрүн арнаганын айтат. Чыгармада эмнелер тууралуу айтылат, кабарчыбыздын материалында. Өткөн күндөн бүгүнкү күнгө чакырык автор китебин дал ушинтип сыпаттайт. Анткени анын мазмунун Кыргызстандагы укук коргоо органдарынын согуш жылдарынан кийинки калыптануусун камтып, алгачкы тартип сакчыларынын басып өткөн жолу жана эрдиктери чагылдырылат. В тех годах, которые мы можем с гордостью называть, биздин согуштан кийинки убакта бутубузга туруп кетишибизди чоң сыймык менен айталабыз. Өтө оор мезгил болгон. Жокчулук, уурулук, каракчылык гүлдөп турган мезгилде Исабаев жана башка көптөгөн күч органдарынын кызматкерлери өлкөдө туруктуулукту орноткон. Мен бул китепти атайын биздин жаштар таза акыйкат иштеген адамдар болгонун билишсин деп жаздым. Китепте Тургоев Орозбектин чоң аталарынан болгон полковник Абдылда Исабаевдин дагы өмүр таржымалы жана өлкөнүн өз алдынча калыптануусуна кошкон салымы баяндалат. Анан ушул жетим калып көрүнгөн үйүндө жүрүп, мал багып, кыргыздарча ушинтип жашоосун өткөзүп, кийин анан эс тарткандан баштап орустардан окуп, анан кандайдыр себептер менен ушул ички иштер бөлүмүнө кабылып калган экен бул киши. Бир орус киши Коломойцев дечи эле ушундай деп айтчылы. По-моему, Коломойцев. Анан ушул киши Москвадан келген экен, анан ушул кишини ошол эмеге алып, окутуп, жөнөкөй милициялыктан бул киши жүрүп отуруп, полковникке жеткен киши. Басылма 500 нуска менен жарык көрдү. Материалдар Ички иштер министрлигинин музейинен топтолгон. Астанда басылып чыкса дагы ар бир курактагы муунду мекенчил кылып тарбияладыгы мааниси зор. Ошондогу эрдиктер боюнча өзүнүн жазган китеби бар, өмүр деген. Эми азыр эсимде деген китепти жазып чыкты. Бул эмне үчүн керек? Бул биздин курсанттарга керек. Бул кимге керек? Бул биздин жаш муундарга керек. Бул кимге керек? Бул мектепте окуган окуучуларга керек. Анткени бул китепти окуган адам патриоттукту жогору көтөрөт деген ойлойм мен өзүм. Ички иштер министрлигине 100 китеп берилди. Алар жаш кызматкерлерге, жогорку жана орто окуу жайлардын курсанттарына, китепканаларга таратылып берилет. Адистердин айтымында эсимде китеби эң керек маалда жарыкка чыгып, мекен сакчыларына Совет бийлиги учурундагы алгачкы милиция кызматкерлеринин эрдиктерин эске салып турат. Айтпөз Ыргакбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Өлкөнүн келечеги өспүрүмдөрдүн колунда. Ал эми алардын келечеги улуулардан көз каранды. Балдарды коргоо күнүнө карата ИИМдин алдындагы ички аскерлер бөлүгүнүн офицерлери Ысык Ата районундагы Красная Речка айылындагы жалпы билим берүүчү мектеп-интернатынын окутуучуларын куттукташты. Иш-чара алардын көңүлүн көтөрүүгө багытталган. Балдарга арналган белектерден тышкары чакан концертта уюштурушкан. Аталган аскер кызматы жыл сайын интернаттын тарбиялануучуларын майрам алдында куттуктап турушат. Ал мекемеде жалпы
өлкөнүн аймагынан келген 132 бала окутулат. Алар социалдык, толук жана жарым жетим болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Белгилей кетсек, Красная речка жалпы билим берүү интернаты 1953 жылы түзүлгөн. Биякта ар түрдүү балдар бар, даундар бар, ушундай акыл эси кем балдар. Бүгүнкү бизге НГД келип 20 жылдан ашык бизге жардам берип жүрөт. Иштерине ийгилик, ушинтип биздин балдарыбызды унутпай жылга ушинтип поздравить этип. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин балдардын ден соолуктары начарлап, ата-энелери жок, ошондой эле кылмыштуулук көбөйүп кеткенине байланыштуу Франция мамлекетинде 1950 жылы 1-июндан баштап эле ушул майрамды белгилеп келатышат. Биз жыл сайын эле ушундай майрамдарга активдүү катышып, балдардын күнү менен куттуктап, бул балдар биздин келечегибиз. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгө дал ушундай болду. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы менен тааныша аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар.